азыркы мезгилде мага келген суроолордун көпчүлүктөрү менин күйөөм мага кылган нерсесин доомат кылат деп келет. Мага ушундай нерсе алып берет, доомат кылат. Мага үйгө тамак алып келет, доомат кылат. Мага машина берип доомат кылат. Мен үйүм эле үйүмө жөнөтөт дейт төркүнмө. Анан келгенден кийин баягы акчаны доомат кылат дейт. Доомат. Кандай десе, мен берип атам сага. Жок, ал сенин милдетиң. Түшүнөсүзбү? Сенин милдетиң. Ал эми кимде ким өзү күй бүлөсүнүн нафакасы жок дейт да. Эч бир бакпай чыдап отурган болсо, субханалла, ошол аял барып сотко берген акысы шариатта. Балки акыбети мунун оорчулугунун бир нерсеси бар да. Оорчулугу бар. Кандай десе, береке пайыз жоголот жашоомдо эркекте. Бир байке менен сүйлөшсөм айтат, мен өзүмдү сүйөм дейт. Жакшы кийинем, ушундай нерсе. Мен аялыма эмнеге алып беришим керек дейт. Анан ким алып бериш керек десем, пускай өзү таап алсын дейт. Андай аялыңызды иштетпейсизби десем, жок, иштебесин дейт. Таң калгам, астагфирулла, ушундай бир заманда. Бул надан, анан жахил адамдардын бир өңүттө кылган нерсеси. Эмне себептен аял кишилерге субхан шариятыбыз көчөдө жүрүүгө, соода кылууга тыйым салат. Ашрати саати деген сонун китеп бар. Ошондо акыр замандын аламаттарын айтканда, базарларда бүт соодагер болуп турган аялдар болот экен да.